Ассаламу алейкум, урматтуу достор, саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүн адаттагыдай сиздер менен түз эфир аркылуу кыскача ушул үстүбүздөгү жылы дайындалган убакыттан бери 6 ай өттү. Эмне жумуштарды жасап жатабыз, алдыда дагы эмне жумуштар бар, ошолор жөнүндө сиздер менен кыскача маалымат берүүнү туура көрүп отурам. Ошондуктан урматтуу мекендештер, кыска болгон жумуштарды айтып берсем, эң оболу мага элчи катары урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич ушул Сауд Араб падышачылыгына дайындап жатып бир топ тапшырмаларды койду эле. Өкмөт тарабынан дагы, Тышкы иштер министрлигинин тарабынан дагы бир топ тапшырмалар коюлган. Ушул саясий кызматташтык, экономикалык, дипломатиялык жактан кызматташтык, ошондой эле инвестиция тартуу, туризм багытында деги эле ушул жалпы Кыргызстанга пайдалуу, эки өлкөгө пайдалуу чечимдерди бир топ ишке ашыруу боюнча. Ошондуктан мен ушул кыска маалыматтарды айтып берсем, урматтуу достор, эң оболу ушул баса белгилеп айтсам, быйыл октябрь айында Кыргыз Республикасы менен Сауд Араб падышачылыгынын ортосундагы дипломатиялык мамиле түзүлгөнүнө 30 жыл толот. Ушул жылдар аралыгында биз иштегенге чейинки элчилер дагы бир топ жумуштарды жасаган. Биз дагы бүгүнкү күндө чоң максаттарды коюп алдыга аракеттерди жасап атабыз. Өзүңүздөр билгендей, ушул элчи болуп баргандан кийин эле Кыргыз Сауд биргелешкен биринчи бизнес форумун өткөрдүк. Бир аз болсо дагы бизнесмендер, ушул Кыргызстандан барган биздин бизнес өкүлдөр Сауд Арабиянын бизнесмендери менен таанышып, кээ бир чечимдерге кол коюшту. Ошонун жыйынтыгы менен мына Кудай буйрса, быйылкы жылдын 28 сентябрында дагы Бишкек шаарында экинчи Кыргыз-Сауд бизнес форумун өткөрөлүк деп турабыз. Эми ушул бизнес форумду Бишкекте өткөргөндө абдан жемиштүү өткөрсөк деген менин ниетим бар. Анткени ар бир компания менен азыр жеке жолугушууларды өткөрүп атабыз Сауд Арабияда. Ушул энергетика тармагында, айыл чарба тармагында, курулуш тармагында, айтор ушул өзгөчө Кыргызстанга бүгүнкү күндө маанилүү болуп турган туризм багытында, туристтер тартуу боюнча дагы бизнесмендерди Кудай буйрса 28 сентябрда ушу Бишкекке алып келебиз. Мен ойлойм, ушул аянтчада эки өлкөнүн бизнес өкүлдөрү бири менен дагы бир топ келишимдерге жетишет. Өзгөчө сүйүктүү мекенибиз болгон Кыргызстанга бир топ инвестициялар тартылышы керек. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, үстүбүздөгү жылдын 21 мартында биринчи жолу Сауд Арабия падышачылыгынын Тышкы иштер министри урматтуу принц Файсал бин Фархан расмий визит менен Кыргызстанга келип кетти. Тышкы иштер министрибиз менен жолугуп, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич менен жолукту, урматтуу министрлер кабинетинин төрагасы Акыл Өсөнбекович менен жолукту. Бир топ мындай жакшы түшүнүшүүлөр болду. Ошонун жыйынтыгы менен мына 20 үстүбүздөгү жылдын 20 июнунда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри урматтуу Жээнбек Молдоканович Кулубаев дагы расмий иш сапары менен Сауд Араб падышачылыгына, ошондой эле Бахрейн мамлекетине барып бир топ чечимдерге кол коюп келди. Мен ойлойм, ушул саясий байланыштар сөзсүз түрдө мындан аркы экономикалык, соода алаканы жандандыруу, эки өлкөнүн ортосундагы карым-катнаш ушул тууганчылыкты бекемдейт деген биз терең ишенебиз. Урматтуу достор, мына өзүңүздөр күбө болуп, жакынкы эле күндөрдө Чолпон Ата шаарында 4-чү Араб координациялык тобунун жыйыны болуп өттү. Бул жерге бир топ араб өлкөлөрүнүн фонддору, расмий өкүлдөрү катышып кетти. Анын ичинде Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд Араб өнүктүрүү фондунун жетекчилиги катышты. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин да айттым элем. Сауд Араб өнүктүрүү фонду бүгүнкү күндө $200 миллион бул жакта иш алып барып жатат. Анын ичинде өзгөчө мамлекеттик, ушу региондордогу мамлекеттик мектептерди курууда 30 мектептин курулушу быйыл жылдын акырына чейин аякташ керек. 2 бала бакча курулуп атат. Андан сырткары
Бишкек шаарында жаңы 30 миллион долларга ошол балдар ооруканасы курулмакчы. Андан сырткары жалпы жөнүн айтканда ошол Талас Тарас Сусамыр, Түндүк Түштүк жолу, Балыкчы, то есть Коромду Балбай, Бишкек Нарын Торгар сыяктуу жолдорунда да ушул фонддун үлүшү жаман эмес. Таза суу маселесинде, канализацияларды чыгарууда, айыл чарба ушул сыяктуу иштерде жакшы иштерди алып барып атат. Ушу кече күнкү төгөрөк столдун жыйынтыгы менен дагы Сауд Араб өнүктүрүү фонду, Ислам өнүктүрүү банкы жана башка ушул араб фонддору менен бир топ чечимдерге, келишимдерге, протоколдо кол коюлду. Өзгөчө белгилеп айтсам, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин атайын тапшырмасы менен ушул Кыргызстанда жашап аткан мугалимдерге, врачтарга, колу жука үй бүлөлөргө деп айтсак болот, ошолорго мамлекеттик ипотекалык компаниядан төмөнкү пайыздагы кредиттерди ушул үй менен камсыздоо, квартира менен камсыздоого бул багытта дагы бүгүнкү күндө Сауд Араб падышалыгы менен 100 миллион доллардан ашык каражат алуу жагы сүйлөшүлүп, Кудай буйрса аягына чыгып жатат. Мен ойлойм, бул дагы оң жагына чечилет. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, ушул жакынкы эле күндөрдө 3 августта Бишкек шаарына атайын расмий иш сапары менен GCC деп айтабыз, кыргызча айтканда бул ушул булуңдагы 6 араб өлкөсүнүн кызматташуу кеңеши бар. Ошол өлкөнүн кызматташуу кеңешинин төрагасы Кыргызстанга расмий иш сапары менен келип кетти. Муну менен эмнени айтмакчымын? Муну менен ушул араб өлкөлөрү менен Кыргызстандын ортосундагы мамилесинин мындан ары да жакшырышы көрүнүп турат. Биз тарыхыбыз бир, динибиз бир, маданиятыбыз бир. Ошондуктан мен ойлойм, ушул араб өлкөлөрү менен дагы тыгыз байланышты мындан ары күчтөндүрсөк, энергетика маселелери, башка маселелерди дагы биз бир топ бир алгылыктуу иштерди жасайбыз деген үмүттөмүн. Андан сырткары, урматтуу достор, урматтуу мекендештер, биз башка дагы фонддор менен иш алып баратабыз. Мисалга айтсам, Падыша Салмандын жардам көрсөтүү борбору бар Эрият шаарында. Ушул фонддун жетекчиси менен да жолугушканыбызда биз сурандык элек, Кыргызстанда кээ бир оор ооруларды, бекер операцияны ушул Кыргызстанда, Бишкекте, Ошто жер-жеринде жасап берсе деп. Бүгүнкү күндө Кудай буйрса жыйынтыгы чыгып, жакынкы күндөрдө атайын врачтар Сауд Арабиядан келип, ушул бир топ оор операцияларды Кыргызстанда биздин ооруп жаткан жарандарга бекер жасап бермекчи, Кудай буйрса. Ал эми соода-экономикалык карым-катнашка кайрадан кайтсак, биздин негизги максат бүгүнкү күндө ушул көбүрөөк туристтер Кыргызстанга келсе. Кайсы жол менен чечебиз? Албетте, бул эң биринчиси түз аба каттамдарын ачуу. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанга ушул араб өлкөлөрүнөн келүү бул визасыз, виза жок 60 күнгө чейин. Бирок ушул Сауд Арабиядан бүгүнкү күндө Эрият шаарынан өзгөчө түз аба каттамы жок. Ушуну ачуу боюнча маселелер чечилип калды. Кудай буйрса, ушул быйылкы жылы түз аба каттамын ачабыз. Бул да мен ойлойм, соода-экономикалык карым-катнашта товар жүгүртүүдө эки өлкөнүн ортосунда бир чоң көпүрө болуп бермекчи. Андан сырткары, эң маанилүү иш сапарлардын бири деп айтар элем, ушул жылдын күз айларында өлкө башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин Сауд Арабия падышачылыгына Бахрейн өлкөсүнө расмий иш сапарын уюштуруу боюнча иштерди бүгүнкү күндө алып барып жатабыз. Мен ойлойм, ушу күз айларына расмий иш сапары туш келет. Иш сапарын жыйынтыгы менен Кудай буйрса бир топ келишимдерге кол коюлмакчы. Андан сырткары, үстүбүздөгү жылдын 23 ноябрында эки өлкөнүн өкмөттөр аралык атайын кеңеши бар. Анын дагы отуруму Эрият шаарында өтмөкчү. Ал жерде дагы бир топ ушул соода-экономикалык, билим берүү тармагында, айыл чарба багытында бир топ чечимдерге, протоколдук тапшырмалар ушул жерде чечилет. Урматтуу мекендештер, мен дагы бир атайын жаштарга кайрылып кетейин деп атам. Сауд Араб падышачылыгынын араб өлкөлөрүн айтканда эле, биз көбүнчө ушул дин жагын түшүнүп жүрөбүз. Мен айтар элем,
Бул жагы да бар, бирок бүгүнкү күндө Сауд Араб падышачылыгында эң алдыңкы окуу жайлар бар. Күчтүү айтишниктерди даярдаган, инженерлерди даярдаган, жана башка кесиптерди даярдаган, дипломаттарды даярдаган керек болсо, ошон үчүн ушул Сауд Араб падышачылыгындагы алдыңкы окуу жайларга биздин студенттер келип окуса болот. Албетте бюджеттик негизде Кыргызстанга бир топ квоталар бөлүнүп берилген. Тилекке каршы ушул маалымат жетпегендиктенби, айтор ушул квоталар толбой калган учурлар бар экен. Ошон үчүн мен кайрылып кетет элем. Ушул бизге элчиликке кайрылса же мага түз кайрылса, биз ушул студенттерди жогорку окуу жайларга, светтик кесиптерге окууга биз жардам берет элек деген ойдомун. Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Урматтуу жаштар, сөзсүз чет тилдерди жакшы үйрөнүшүбүз керек. Англис тили болобу, араб тили болобу, жана башка ушул дүйнөлүк тилдерди үйрөнсөк, ушу мектеп окуучуларынан баштап студенттер ушул тилдерди үйрөнсө, мен ойлойт элем, албетте чоң мүмкүнчүлүктөр ушул тилдерди үйрөнүү менен болмокчу. Ошондуктан негизги кыска маалыматтар ушундай. Урматтуу мекендештер, дагы көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Элибизде тынчтык, жерибизде ар дайым жакшылыктар болсун. Görüşkönçө сак саламатта туруңуздар.